2021 жылдын 21 октябрында Кант шаарында аялдар арасында футбол боюнча мелдеш өтүүдө. Ага 15 команда күч сынашууда. Чын дилимден куттуктайм. Турнирдин жыйынтыгында финалисттер Түштүк Кореяда өтө турган эл аралык мелдешке катышат. Турнир Кыргызстанда 12-нчи жолу уюштурулган. Уюштуруучулар Kia Teach кайрымдуулук уюму. 안녕하십니까. 이렇게 봄과 가을에 бүгүн ошол ушундай күздү карабастан биздин окуучуларыбыз бияка чогулуп, баардыгыбыз ушундай бир таймашты өткөрөлү деп жатабыз. 아동들은 미래, 키르기스탄의 미래입니다. 이 아동들을 잘 자라고 훌륭한 건강한 사람들이 되기를 위해서 최선을 다해서 그렇게 노력하며 지원토록 하겠습니다. Биздин максатыбыз болсо ушул биздин жаштар Кыргызстандын келечеги деп биз буларды спорт жактан дагы, билим жактан дагы баардык жактан өнүктүрөлү деп жатабыз. 키르기스탄은 나의 조국이고 키르기스탄은 또 나의 영원한 동반자로서 열심을 다해서 키르기스탄을 위해서 열심을 다하도록 하겠습니다. Кыргызстаныбыз алдыда эң чоң өлкөлөрдөн, өнүккөн өлкөлөрдөн болот деп биз эмитеден аракетибизди баштап жатабыз. 키르기스탄 알가 12 жыл бою Kia Teach жыл сайын апрель жана октябрь айларында 2 этапта өспүрүмдөрдүн физикалык жана психологиялык ден соолугун чыңдоо үчүн футбол жана волейбол мелдештерин өткөрүп келет. Белгилеп кетсек, Kia Teach тарабынан уюштурулган жаштар мелдешинде 10 өлкөнүн ичинен 3-чү командалык орунду ээледи. Бүгүн Кант шаарында Kia Teach уюмунун уюштуруусунда кыздар арасында, мектеп окуучулары арасында футбол оюну болуп атат. Дегеле Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик дал ушул спорттун массалык түрү боюнча дегеле мектеп спорту боюнча өзүнчө чоң саясат кылып, чоң долбоорду иштеп чыгып, учурда мына мектеп лигасын ишке киргизип, ишке ашырып жатабыз. Биз бүгүн бул жакта футбол, бул кыздардын ич аралык футбол оюнуна келдик. Биз Селес окуу жайынан келгенбиз, конок болуп бул жакта колдоо үчүн. Аябай кызыктуу болуп жатат. Погода да жакшы бүгүн. Уюштуруучулар мыкты деңгээлде кылыптыр. Чоң рахмат. Бүгүн атайын ошол FHI коомдук кайрымдуулук фондунун тарабынан уюштуруп жаткан кыздардын арасында футболдо турабыз. Ал эми бүгүн ошол кыздар балдардын гана спорт ойносуна салым кошо бербестен биз бүгүн ошол кыздардын спортун өнүктүргөнгө аракет кылып жатышат. Уюштуруучулар мыкты деңгээлде уюштургандыктан бүгүнкү күн аябай жогорку деңгээлде өтүп атат. Анан кыздардын дагы футбол ойноого кызыгуу жөндөмдүүлүгү аябай жогору деңгээлде болгондуктан биз алар аябай сонун оюндарды көргөзүшүп атат. Анан бардык уюштуруучуларга рахмат.